Бирөөлөргө ушул тозок оту жөнүндө, кабыр жөнүндө айтсаң, силер коркуткан деле билесиңер. Коркутуп эле кирип келесиңер. Жок, коркутуп эмес. Кала корк, кала коркпо. Менин ишим жок. Сен коркосуң, коркпойсуң, мага айырмасы жок. Болгону эскертүү иретинде айтабыз. Жамаат, бара турган жерибиз ошол. Мээримдүү Райымдуу Аллах Тааланын аты менен баштаймын. Ааламдарды жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана анын пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга Аллахтын саламдары жана салаваттары болсун. Биздин сабактарга катышып отурган мына ушул жамаатка дагы Алланын саламы, тынчтыгы, мээрими, ырайымы, берекеси болсун. Андан кийин сөзүмдү улап кетсем, бүгүнкү сиздер менен боло турган сабагыбыз Ал-муаззабуна фи кубурихим. Кабырларында азапталып аткан, дегеле кабыр азабы же кабыр жыргалы жөнүндө сабак кылайлы деп келдим. Дүнүйө тиричилик деп, бала чака багам деп, ахиреттин жайы болгон кабыр жөнүндө капилетте калып кеттик. Малы дүнүйө, бала чака, тиричилик деп жүрүп, ахиреттин жайы болгон кабырдан капилетте калып кеттик. Аят хадистери менен, Кур'ан аяттары менен, сүннөттөрү менен эскертүү иретинде баяндайбыз иншалла. أيها المؤمنون، روى الإمام الترمذي في سننه من بسند حسن رواه أحمد في مسنده عن هانئ مولى عثمان رضي الله عنهما قال: كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القبر أول منازل الآخرة، فإن ينجو منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. İmam Tirmizi rivayet kılan hadiste, İmam Ahmed özünün Musnad kitabında rivayet kılgan hadiste Osman radıyallahu anhu jönünde aytıladi. Osman radıyallahu anhu kabırda turgan mezgilde sakaldары суу болуп кеткичейин ыйлайт эле, көздөн жаш агып дейт. Анан ага айтышат эле: бейиш жөнүндө айтылса, тозок жөнүндө айтылса ыйлабайсың дагы, мына ушул кабыр жөнүндө айтылса ыйлап атасың го дегенде ал мындай деп айткан экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: кабыр бул ахиреттин жайлардан бир жайы болуп аталат. Кимде ким кабыр азабынан кутула турган болсо, ахирети жеңил болот. Ал эми кабыр азабынан кутула албай кала турган болсо, ахиреттеги азабы дагы да катуураак болот деген экен. Ошондуктан мен кабырды ойлогон мезгилде, кабырда өзүм жалгыз калганды эстеген мезгилде көзүмдөн жаш агып ыйлаймын деп Усман радыйаллаху анху айтып атат. Мына ушул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ачык айкын баяндап атат. Бара турган кабыр, дүнүйө тиричилик деп жашап өттүк. Кимге Алла өмүр кааласа узак жашайт, кимге каалабаса Алланын алдына кете берет. Эми дүнүйөдө кыска жашайсыңбы, узак жашайсыңбы? Баары бир кабырга барып түшмөй бар. Кабырга түшкөн мезгилде өзүң жалгыз. Тааныш билиш жок. Чыгайын десең эшиги жок, карайын десең тешиги жок. Эч ким менен байланыш болбой калат. Өзүң жалгыз калган мезгил болот. Кандай гана коркунучтуу, кандай гана элестеткенде бир айбаттуу коркуп кете турган жай болуп аталат. Пайгамбарыбыз айтып атат: ахиреттин жайлардан болгон бир жай. Дүнүйөдөн үзүлүп кеттиң, эми ал жагы ахирет деди. Эми ошол кабырда азаптан куткарылып кала турган болсоң, анда ахиретиң дагы жеңил. Анан эгер кабырда азапка батып кала турган болсоң, анда ахиретиң андан да катуураак азап болот деди. Айюхал муъминун, кана амирул муъминин Усман ибн Аффан радыйаллаху анху касирул бука ва та'сир инда зикри лил яумил ахир. Урматтуу муъмин бир туугандар, муъминдардын амири болгон Усман радыйаллаху анху ахирет жөнүндө эскерилген мезгилде, айрыкча ушул кабыр маселелери айтылган мезгилде аябай сакалдары суу болуп кеткенге чейин көздөн жаш агып ыйлайт эле дейт. Анан ошол жөнүндө суралган мезгилде пайгамбарыбыздан риваят болгон хадисте айтып атат: кабыр аввалу маназилил ахира. Бу кабыр деген ахиреттин эң биринчи жайлардан биринчи жайы болуп аталат дейт. Эгер ошол кабырдагы азаптан куткарыла турган болсоң, анда ахиретиң абат иншалла. Эгер азапка дуушар болуп кала турган болсоң, анда ахиретиңдеги азап андан дагы катуураак деп хадисте ачык айкын бизге баяндап берип атат. Фа фил хазал хадис ан-набави шари юбайину лана фиhi ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям ахаммияту тазаккурул ахира ва листи'дад лаха ва тафаккур фил кабр. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ушул улуу шарапаттуу хадисинде кабырды эстеп туруу жөнүндө, кабырга даярдануу жөнүндө, кабыр жөнүндө ой пикир жөнүндө, ойлонуп туруу жөнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистеринде ачык айкын баяндап айтып атат. Фа иза наджал абд мин азабил кабр фама ба'даху мин маназил ахра айсар ва асхал. Адам баласы аламдан өтүп барып кабырга түшө турган мезгилде эң биринчи ахиреттин жайлардан болгон бир жайы бул кабыр болуп аталат деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистеринде ачык айкын баяндап атат. Эгерде ошол кабыр азабынан куткарылсаңыз, ахиретиңиз абат. Эгер кабырдагы азапка дуушар болуп калсаңыз, анда ахиреттеги азап дагы андан дагы катуураак болот деди. Иннана фи замани гафлин фихил касир минна алистидадил хаятил барзахия фил кубур. Көпчүлүк адамдар, жамаат, биз ахиретке даярдыктан капилетте калып кеттик. Дүнүйө, бала чака багуу, тиричилик деген нерсе бизди ахиреттен алаксытып койду. Көп эстебей калдык. Көбүнчө тиричилик жөнүндө ойлонуп калдык.
Көбүнчө жан багуу жөнүндө ойлоп калдык. Көбүнчө бала чакабыз жөнүндө ойлонуп калдык. Мына ушул ойлор, бала чаканы ойлоо, малый дүйнөнү ойлоо, малый дүйнө чогултуу биздин эртең баргандагы ахиреттеги абалыбыз кандай болушунан бизди гапилетте калтырып койду. Ушул нерселер менен алек болуп калдык. Андыктан мен айтам, келиң биргеликте жапатырмак бир эстейли акыретте. Баарыбыз бара турган жай болуп аталат. Эч ким дүйнөгө түркүк болуп калып кетпеди. Бизден алдыңкы ата бабаларыбыз деле бул нерсеге ибрат үлгү болуш керек. Баары аламдан өтүп кетти, эч ким калбады. Баары кетип атат. Бир күн бара турган жайыбыз ошол жер. Келиң, ооба дүйнө тиричилик өзүнүн ордунда, баардык нерсе өзүнүн ордунда кете берет. Бизнесиңиз өз ордунда кете берсин. Тиричилигиңиз өз ордунда кете берсин. Бала чакаңыздан өз ордунда тиричиликтерин кылып жашап өтө берсин. Бирок акырет деген нерседен гапилет калып кетүү, дүйнө, малы дүйнө бизди ошол нерселерден алаксытып койбосун. Эртең бара турган жерибиз акыйкат мына ошол жер. Эми булар коркутуш деле билет деп ойлобоңуздар. Коркутуу эмес, эскертүү болду. Бирөөлөргө ушул тозок оту жөнүндө, кабыр жөнүндө айтсаң, силер коркуткан деле билесиңер. Коркутуп эле кирип келесиңер. Жок, коркутуу эмес. Кала корк, кала коркпо. Менин ишим жок. Сен коркосуң, коркпойсуң, мага айырмасы жок. Болгону эскертүү иретинде айтабыз. Жамаат, бара турган жерибиз ошол. Мына бар үлгү. Кече жашап аткандар бүгүн жок. Мына кече айт күндөрү мына жерде бир апабыздан айрылдык. Алла рахматын алсын. Жайларын жаннаттан кылсын. Алланын улуг күнүндө жан берип кете берди. Айт күнү бул жакта бир биздин ушул жамаатта биз менен бирге болуп жүргөн акабыздын апасыдан айрылдык. Аны дагы Алла Таала рахматын кылсын. Мен айтам, эң улуг күндөрдө Алланын алдына, Алланын хузуруна кете берди. Демек булардын бардыгы качандыр бир биз да кетебиз. Эскертүү иретинде айтайлы. О, ахиреттен алдын, бейиш тозоктон алдын биздин бара турган, жалгыз түшө турган жайыбыз бар. Андан эч ким кутула албайт деп эскертүү иретинде айтайлы дедик. وغاب عن كثير منا حقيقة تلك الحياة وفي خطبتنا هذا سنحاول إجابة عن بعض الأسئلة. Эми буякта биз айтайлы дейт. Ошол барзах жашоосуна, аламдан өтүп ахиретке карай жол тартып аткан мезгилдеги жашоодон көпчүлүк адамдар гапилетте калып кеттик. Ayyuhal mu'minun khalaqanallahu ta'ala fi hadhihi al-hayati ad-dunya li'ibadatihi wa li ta'atihi. Урматтуу мусулман бир туугандар. Аллах Таала бизди бул жашоого Аллах Таалага баш ийип, моюн сунуп, ибадат кылуубуз үчүн жараткан. Аллах Таала Куранда "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун." Мен инсан менен жинди өзүмө ибадат кылыш үчүн гана жараттым деди. Биздин максатыбыз, жаралуудан максатыбыз ибадат экен жамаат. Жаралуу максатыбыз ибадат. Мына ушул жаралуу максатыбыздан алыстап капилетте калып кетпейли. Демек биздин жаралуубуз ибадат үчүн жаралдык. Ва ахбарана би аннана бa'да hadhihi al-hayati ad-dunya sawfa namut. Аллах Таала бул аятта бизге кабар берип келип атат. Биздин жаралуу максатыбыз ибадат. Аллах Таалага кулчулук кылуу үчүн жаралганбыз. Ошону менен биргеликте Аллах Таала бизге кабар берип айтып атат. Бул дүйнө жашообузда жашап өткөндөн кийин бир күн өлөбүз, аламдан өтөбүз барыбыз. Ва аннаху ла юмкуну ли ахадин минна ан яфурра минал маут. Эч бир адам өлүмдөн качып кутула албайт. Баарына өлүм келет деди. Ва аннана саналqi jazaa ma amilna fi dunya. Дүйнөдө кылган амалдарыбызга сөзсүз эмне кылабыз? Жолугабыз. Дүйнөдө кылган амалдарыбызга сөзсүз сыйлыктар, жазалар берилет. Аллах Таала Куранда айтат: "Кул иннал мауталлази тафирруна минху фа иннаху мулaqīkum, thumma turadduna ila ālimil ghaybi wa shahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun." Айткын, силер качып аткан өлүм силерге бир күн жолугат деди. Андан кийин жашырууду дагы, ашкерени дагы билип турган Аллага кайтасыңар. Анан Аллага кайткандан кийин Аллах Таала силердин дүйнөдө кылган амалыңар үчүн кабарды берет. Дүйнөдө кандай амал кылгансың, кабардар болосуң. Жакшы амал кылсаң, жакшы амалдан кабардар болосуң. Жаман амал кылсаң, жаман амалдан кабардар болосуң. Бардыгы кабары берилет деди. وقد نهانا الله تعالى عن الانشغال بالدنيا والتكاثر فيها بكل ما لا ينفعنا في الآخرة. Аллах Таала саңа берилген дүйнө менен сыймыктануу менен алек болуп, саңа берилген дүйнө менен мактануу менен алек болуудан тыйып атат. Саңа берилген мал үйдөн немат жөнүндө сыймыктанып, ахиреттен гапилетте калып кетпе. Ахиретти дагы эстеп тур. Өлүмдү дагы эсте. Эртең бара турган ахиреттин эң жайлардан биринчи жайы болгон кабыр жөнүндө дагы пикир жүргүзүп ойлонуп кое бер. Ооба. Демек, сыймыктануу менен алек болуп, мал үй дүйнө чогултуу менен алек болуп, саңа берилген мал үй дүйнө жөнүндө мактануу менен алек болуп, жүрүүдөн Аллах Таала тыйып атат. Сен эми кел. Ахиретте сага пайдасы тийбеген нерселерди ташта. Ахиретте сага пайдасы тийбеген нерселер менен алек болуп калба. Ахиретке пайдасы тие турган нерсе менен алек бол. Кабырыңа барып түшкөндө сага эмне пайда берет? Эң биринчи сага. Эң биринчи сенин жүрөгүңдөгү иманың пайда бериш керек. Периштелер келип 3 суроо берген мезгилде жооп бергениң иманыңдын пайдасы тийгени.
Yusabbitullahu amanu bi qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Iman keltirgenlerdi Allah Taala bekem söz menen bekem dep koyot dünya ahiretте dedi. Kaysı bekem söz dese la ilahe illallah dedi. Andıktan la ilahe illallah'tın üstünde bekem jaşaң. İmandın üstünde bekem jaşaң. Ahiretiңizdegi суракка жооп бергенден кийин ахиретиң иншалла абат болот dedi. Жооп бере албай калсаң, өзүңдү өзүң жемелей бер. Айыптын бары өзүңдө болот. لأننا سنندم على ذلك إذا متنا وانتقلنا من القبور التي هي أول منزلة منازل الآخرة. Alamdan ötüp ketkenden keyin erten kabırga bargan mezgilde ökünösün. Dünyada bizge berilgen mümkünçülükler üçün ökünüp kalbaş üçün ahiretke paydası tiye turgan amal menen jaşaşыбыз керек. Men aytam. Kayсы nerseler ahiretibizge payda. Mına aytılıp atkan sözler ahiretingizge payda. Gelip oturasız meni. Karap, tuura süйлөп atamбы, tuura эмес süйлөп atamбы, ugup oturasыз. Бул дагы сиздин ахиретиңизге пайда. Ар бир келген кадамыңыз ахиретиңиз үчүн пайда болуп атат. Мен сиздерди зыянга учурадыңар, коромжуда болдуңар дебеймин. Мына ушул келген кадамдар менен, мына ушул жерде мына сөздөрдү угуп туруу менен иншалла сиздер пайдада. Кабырда пайдасы тие турган амалдардын бири. Ва хунака сая'ламул инсан хакыйкатад дуньяху лати аша фиха. Кабырга баргандан кийин адам баласы билет дейт. Ага чыныгы дүйнөдө кандай жашап өткөндүгү жөнүндө. Анан ошол чыныгы жашоодо кандай мүмкүнчүлүктөр бергенин кабырда не кылат дейт, ойлойт дейт. Бизге дүйнө бекер берилген эмес экен. Бизге мүмкүнчүлүк бекер берилген эмес экен. Кана эми? Кайра бизди Аллах Таала кабырдан чыгарып дүйнөгө кайтарса, салих амалдарды кылмакпыз, ибадаттарды көбөйтмөкпүз, зикирлерди көбөйтмөкпүз. Убактыбызды текке кетирбейт элек. Дүйнөбүзгө сыймыктануу менен, дүйнөбүздү мактануу менен убактыбызды кетирбей, балким ибадат менен болот элек деп эңсеп калат инсан кабырга барганда дейт. Мына ошондон Аллах Таала Куранда алхакумут такасур хатта зуртумул макабир. Калла сауфа та'ламун, сумма калла сауфа та'ламун. Силердин мактануу, сыймыктануу алаксытып койбосун акыреттен dedi. Жаныңар үзүлүп кабырга түшкөнгө чейин силерди мал дүнүйөңөр менен сыймыктануу, мактануу алаксытып койбосун. Калла, жок, сая'ламун, сауфа та'ламун. Жакында билесиңер dedi. Дагы ирет бир ирет кайталап айтып атат. Сумма калла сауфа та'ламун. Жок, жакында билип аласыңар, билесиңер деп айтты dedi. Ошол жакын, ошол кабыр өлүм болот. Өлгөндөн кийин билип аласың. Sen üçün dünya emnige berilgendigi jönündө dedi. Ayyuhal mu'minun, al-imanu bil hayatil barzakhiyya fil qubur yandaricu tahta ruknil iman bil yawmil akhir wa huwa awwalu manzila min manazilil akhirah. Hurmatly musulman bir tugandar. Barzakh жашоосуна iman keltirүү, kabır жашоосуна, kabır жылгарына, kabır azabına iman keltirip жашоо имандын rükündörдөн болуп аталат dedi. Толук имандуу пенде болуш үчүн iman келтиришибиз керек. Kabırдын жыргалы бар экендигине, kabırдын азабы дагы бар экендигине. Кайра кабырдан эсеп кысапка тирилүүбүз үчүн дагы иман келтиришүү биз үчүн экен важып, милдеттүү болуп аталат dedi. Ва хаятул барзах я ибадаллах закараха Аллаху таала фи китабихил карим фи каулихи таала ва мин вараихим барзах иля яумил кияма иля яуми юбаасун. Барзах жашоосу. Кандай түшүнөбүз эми барзах жашоосу деген эмне? Адам баласы өлүп, кайра Аллахтын алдында эсеп кысапка турганга чейин барзах жашоодо болот. Шуну барзах жашоосу деп коет. Аллах Таала Куранда буну баяндап кеткен бизге. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Булардын артынан эми кайра тирилгенге чейин барзах жашоосу бар dedi. Барзахи жашоо. Атадан айрылдың, энеден айрылдың, бир тууган ака укадан айрылдың, жууп кепиндеп, жаназасын окуп, кабырга коюп кайттың. Кабырга коюп кайткандан кийин буларга эми барзахи жашоо. Алар биздин жашоодон оолак, биз дагы алардын жашоосунан оолакпыз. Барзахи жашоо бизге гайып нерсе, билбейбиз. Кабырга коюп кеткенибизден кийин кабырдын эси азапталып атабы, жыргалга бөлөнүп атабы бизге намалум бул. Белгисиз. Болду, алар барзахи жашоо, биз бул жактагы жашоодо кала беребиз. Кайра тирилгенге чейин барзах жашоосу болуп аталат dedi. Ayyuhal mu'minun, al-hayatul barzakhiyya fil qubur hiya min alamil gayb. Alamil gayb allazi yajibu ala kulli muslimin aw mu'minin aw mu'minatin an yu'mina. Кабырдагы барзах жашоо гайып илимдеринен. Ар бир момун эркек аял бары милдеттүү түрдө буга ишенип, иман келтириш керек. Биздин жашообуздан эмес. Биздин азыркы жашообуздан башкача жашоо, барзах жашоосу. Бизге белгисиз. Гайып илимдерден болгондуктан биз гайып илимдерине кийлигиш албайбыз. Кантип азапталып атты экен, кантип жыргал берилип атты экен кабырда деп, аны биз билбейбиз, Алла билет. Гайып нерсе, буга кийлигиш албайбыз. Аны бир сезим менен сезе албайбыз. Ойлонуп, акыл менен божомолдоп бир нерсени айта албайбыз. Гайып нерсе. Болгону Куранда, анан сүннөттө кандай кабарлар келсе, кабыр азабы, кабыр жыргалы боюнча. Ошолорго гана иман келтиребиз болду. Өзүбүздүн ойлорубуз менен кийлигиш албайбыз, сезим менен сезип биле албайбыз. Демек барзах жашоосу жамаат бул
Аллага малым бизге гайып илимдерден бири болуп аталат. Вал кабру манзилун муштарак байна дунья вал ахира. Эми кабыр дүйнө менен ахиреттин ортосундагы жашоо бул. Фа макануху фил ард. Аны кабырдын жайы жерде. Ва замануху фил хаяти дунья. Заманы дагы жерде эле. Валакин ахлуху юамилуна муамалатал ахира. Кабырда жаткандар, аламдан өтүп кабырга көмүлгөндөр ахиреттин мамилеси кылат аларга дейт. Ахиреттегидей мамиле болот аларга. Вализа канал кабру аввалу маназил ахира. Ошондуктан айттык, кабыр бул ахиреттин жайларынан бир жайы деп айттык. Айюхал муъминун, ма ла юъмину би китабиллахи таала ва ла би суннати расулихи саллаллаху алейхи ва саллам, фа иннаху саюказзибу би хаятил барзах ва ма фиха мин наим ау азаб. Кимде ким Куранга же сүннөткө ыйман келтирбесе, ал барзах жашоосун четке кагат. Кабырдагы жыргалды дагы, кабырдагы азапты дагы четке кагат. Адамдардын арасында кабыр азабын же болбосо кайра кабырдан эсеп кысуу үчүн тирилгенди кайтаргандар дагы жок эмес бар. Адашкандар бар. Ал эми биз момундар сиз менен биз Куран сүннөт далил кылгандыгы себебинен кабыр жашоосу бар экендиги, кабыр жыргалы дагы, кабыр азабы дагы бар экендиги жөнүндө. Кабырдан кайра эсеп кысапка тирилүү дагы бар экендигине иман келтиребиз биз. Шек күмөн жок биздин иманда алхамдулилlah сиз менен бизде. Ал эми ошол эле адамдардын арасында булардын баарын четке каккандар дагы жок эмес бар. Жогору сөзгө дагы бир кайтайын. Ошол адамдардын арасында четке каккандар бар дедик. Алар акылга салып туруп шек күмөндүн үстүндө жашайт. Кантип элем? Акыл менен ойлонуп көрөт. Жаның үзүлүп кетсе кабырга коюлсаң, каяктагы азап, көмүлөсүң болду деп акылга салгандардын арасында алардын жүрөгүндө шек күмөн бар. А биз болсо жүрөгүбүздө шек күмөн жок эч кандай. Себеби дегенде Куранга, сүннөткө ыйман келтирген момун адамбыз. Кабырдын жыргалы бар экендигине да ишендик, азабы бар экендигине ишендик, кайра тирилүүгө дагы ишендик биз. Ал эми ишенбегендердин жүрөгүндө алар акылга салып туруп, алардын жүрөгүндө шек күмөн бар. Кантип эми? Деп элестетет алар. Өлгөндөн кийин кандай эми? Кантип тирилесиң? Чирип топуракка айланып кетсең кантип тирилесиң эми? Көмүлүп аткан жериңде кандай азап, кандай жыргалы болсун сага? Деп акылга салгандардын жүрөгүндө шек күмөн бар дейт. Ал эми биздин жүрөгүбүздө эч качан шек күмөн жок. Ошол жүрөгүндө шек күмөнү барлар эмне дешет? Кандай ойлор менен ойлошот? Инна бa'дал маута кад ямутуна бил харq ау al-gharq ау ta'kuluhum as-sibah ва ла юдфануна фил qubur. Fa kayfa yu'azzabuna wa hum lam yadkhulul qubura аслан деди. Эми ушул алардын жүрөгүндөгү шек күмөндөрдү айтайлы. Алар мындай деп айтышат. Адам баласы өлүп кетти. Бирөө өрттөнүп кетти. Бирөө чөгүп өлдү. Бирөөдү жырткыч айбанат жеп кетти. Кабырга көмүлгөн жок булар. Кантип эми кабырда азапталсын булар дейт. Акылга салып атат эми булар. Ва хадиги шубха мабнаha ala shakki fi qudratillaahi azza wa jalla ala kulli shay'in qadir. Мына ушул шек күмөн аларды эмнеден алыстатып койду? Алланын бардык нерсеге кадыр экен деген сыпатынан алыстатып койду аларды. О, адам баласы өлүп, чөгүп өлөбү, өрттөнүп өлөбү, жырткыч айбанат жеп кетеби? Биз айтабыз, буларга дагы кабыр жыргалы, кабыр азабы бар, кабырга көмүлбөсө деле деп айтабыз. Себеби Аллах Таала кадыр зат. Аллах Таала кадыр зат. Алардын барзахи жашоосунда азаптап коюшу мүмкүн, чөгүп кетсе деле, жырткыч айбанат жеп кетсе деле, өрттөнүп күл болуп кетсе деле. Андыктан биз айтабыз, мына ахли сунна вал жамаат сиз менен биз Алланын кудурети бар дейбиз. Өрттөнүп кетеби, чөгүп кетеби, жырткыч айбанат жеп кетеби, буларга да кабыр жыргалы, кабыр азабы бар деп айтабыз. Өздөрүнүн иманына жараша аларга дагы эмне? Азап бар, жыргалы бар деп айтабыз. Вала я'жузу шай'ун фил ард вала фис сама. Аллах Таала ушундай кудуреттүү зат, асман менен жердеги нерселерге ажиз болбойт Аллах Таала. Бардык нерсеге күчү жетүүчү зат болуп аталат. Алымдардан бирөөсү айтат, эгерде бир адам өлгөндөн кийин канаттууларга жем болуп кетсин деп бир дарактын башына илип кое турган болсо дейт. Адамдар ойлошу мүмкүн, бул каяктагы барзак жашоо буга. Илинип турса, көмүлбөсө, буга каяктагы кабыр жыргалы, каяктагы кабыр азабы деп ойлошу мүмкүн дейт. Ошондой илинип турса дагы ал өзүнүн барзахи жашоодон насибасын алат дейт. Жыргал болсо жыргал жашоо болот, азап болсо азап жашоосу болот дейт. Ага дагы жыргалы, азабы болот деди. Бирөө өрттөнүп кетти дейли, күл болуп кетти. Кайдагы кабыр азабы көмүлбөсө дейли. Каяктагы кабыр жыргалы, кабырды көрбөсө, өрттөнүп кетти, күйүп кетти. Өзүнүн ыйманына жараша, күйүп өрттөнүп кетсе дагы, күл болуп жок болуп кетсе да Аллах Таала кадыр зат. Барзахи жашооданы мүмкүн өзүнүн ыйманына жараша жыргал жашоодо, мүмкүн өзүнүн ыйманынын алсыз, ыйманынын жоктугуна карап туруп азабы дагы болуп калышы мүмкүн деди.